Assalamu алейкум, мекендештер. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дегендей, мен жаңылыктардан угуп көрүп калдым. Ошол пландар, ошол ниеттер ишке ашсын. Массалык маалымат каражаттарына таяна турган болсок, Кыргыз өлкөсүндө дагы оор ооругандар, ошондой эле бөйрөк көйгөйлөрү боюнча жаңы кадамдар шилтенип, операция ыкмалары өзүбүздүн өлкөдө гана жасалары маалымдалып жатат. Бул чындык болсун деп тилек кылабыз. Анткени эгер мен адашпасам 50-60 миң АКШ доллары сарптала турган операция өзүбүздүн өлкөдө жасала турган болсо, эгер 7-8 миң доллардын тегерегинде жасалат деген билдирүүлөр чыкты. Август айынан тартып Бишкекте бөйрөк, боор органдарын алмаштырган операциялар жасала баштайт. Президенттик администрациянын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Даярбек Орунбеков бул үчүн Түркиядан 120 адис келгенин билдирди. Бул көйгөй президенти Садыр Жапаровду көп түшөтүп жүргөн. Жакында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары Кыргызстанда ички органдарды алмаштыруу, операция кылуу маселесин чечти. Бөйрөк жана башка ички органдарды алмаштыруу Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достук клиникасында жасалат. Тиешелүү заманбап лабораториялар даярдалууда. Мисалы, Беларуста бөйрөк алмаштыруунун чыгымы 65 миң, Түркияда 25 миң долларга баланса, Бишкекте болжолдуу чыгымы 7 миң доллардын тегерегинде болот. Расмий маалыматка караганда 2019 жылдан бери органын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4 миңден ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу үчүн бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, 10 миңдеген долларлык операцияга акча чогултууга мажбур болушат. Бул албетте жакшы, эгер бул чындап эле чындык боло турган болуп, иш жүзүнө аша турган болсо, бул жерде учурдагы өлкө башчы Садыр Нуркожоевдун чоңдон чоң салымы болуп эсептелет. Бул кишинин ат көтөргүс абийири болуп саналат. Албетте бул максаттарга, бул проекттерге, бул иш пландарга биз тилектешпиз. Ар дайым мындай иштер боло турган болсо биз колдойбуз, бирок аягына чыгаарына тагын убакыт бар. Бул иш жүзүнө ашаарын дагы Кудай насип этсе көрө жатарбыз. Кантсе дагы ийгилик болсун деп тилек кылабыз. Алга Кыргызстан.